Салам урматтуу мекендештер, бүгүн эки темага токтолобуз. Биринчиси бул Путиндин гражданство алуу боюнча же чет элдиктерге атуулук берүү боюнча жеңилдетилген чаралары жазылган указы тууралуу айтабыз. Жана ошондой эле өткөнкү видеодо мен силерге убада бергенимдей, мигранттарга пайдасы тие турган приложениялардын обзорун чыгарабыз деген бүгүнкү видеодо орус тилинен жазуудан кыйналган мекендештерге пайдасы тие турган приложенияны обзор кылмакчыбыз. Мен ойлойм бул видео силер үчүн аябай пайдалуу болот. Ошондуктан видеого лайк басып, жана каналга подписация болуп, ошондой эле видеону Telegram жана WhatsApp группаларга таратып коесуздар деген үмүттөмүн. Негизги темага өтөрдөн мурун бир окуяны айтып берейин деп турам. Бул окуя сиздердин азыркы реестр темасына түздөн түз байланышы бар. Кыскасы өткөндө бир эки бала чыгыптыр, Казакстанга катташат экен. Байке ушул реклама чыгарып бериңиз, Казакстанга каттаган, границага каттаган машиналар боюнча деп номерлерибизди жазып деп суранып калды. Мен анан ошол моментте мага кабар келген болчу, мага личкама чыгып мигранттар айтып жатышкан, массовый реестрге түшүп атабыз, границага кире чыкты кылдык, реестрге түшүп атабыз деп айтышкан. Анан ошон үчүн мен ал балдарга айттым, инилер, азыр ушундай болот, мен реклама кылып койсом, азыр алардын реестрге түшкөнүнө, мекендештердин реестриге түшкөнүнө салым кошуп калабыз. Ушул ишти кое туралы, мен кийинчерээк кылайлы десем, туура айтасыз, бирок азыр сиздин видеоңузду азербайжандар көрөт, башкалар көрөт, армяндар көрөт, тажиктер көрөт, өзбектер, алар кире чыкса кылса болот, аларга штамптын кереги жок деп наставить этип калышты. Анан мен ал балдарга айттым, мен бирок силерден акча албайм, силердин номериңерди дагы экранга чыгарбайм, болгону өзүмдүн номеримди чыгарам, мага келген адамдарга ушундай информация болуп атат деп кабар берем. Ошол информацияны угуп турушуп андан чыгам дей турган болсо, анда мен силердин номериңерди берем, калганын сүйлөшөбүз деди. Анан ошентип макул деп бир эки видео кошуп астына граница Казакстан деп мен койдум номерди, өзүмдүн номерим. Ага чыккандарга мен айтып аттым, ушундай ситуация болуп атыр, границада келгендер реестрге түшүп атат массово деп айтсам, көпчүлүгү границага чыгуудан баш тартышты. Андан кийин ал рекламаны дагы мен алып койдум. Ошону менен ал балдар менен дагы связь үзүлүп калды. Бул окуяны айтканымдын негизги максат, урматтуу мекендештер, жаңы жылга чейин чыкпай туруңуздар. Границага кире чыкты. Жана ошондой эле мен блогер кесиптештеримдин баарынан суранып келет эле, Казакстанга кире чыкты деген рекламаны жаңы жылга чейин, жок дегенде жаңы жылга чейин токтотуп туруңуздар. Мен ойлойм, бул Казакстанга кирип чыгуу деген жанагы схема уже мындан ары иштебеши дагы мүмкүн. Бирок мен азыркы учурда элдин жанагы кыйналышына салым кошпостон бир аз убакытка ошол жаңы жылга чейин хотя бы токтотуп турсаңар, биздин мекендештер границага чыгып келген акчасына Кыргызстанга билет алып барып келсин. Жана жаңы жылдан кийин келсе, ошол жаңы сурак берүү айына башталат. Ал жерде келишим менен амена өткөрүп туруп жумушка орношкон болсо, булардын штамп бастырууга эч кандай тоскоолдук болбой калат. Жана мен ойлойм, штамптар регулярно басылып тура турган болсо, кийин МВДдагы, ОВМдеги көптөгөн өчүрүттөр, кезектер дагы жок болот, жана биздин штамп бастырууга дагы жеңил болот. Эми негизги темаларга өтсөк, 2 декабрда Владимир Владимирович Путин указ чыгарды. Указдын максаты жеңилдетилген шартта чет элдиктерге атуулук берүү. Бирок ошол указдын ток даражаларын мен силерге азыр окуп кетейин. Андан кийин мен силерге чечмелеп бергенге аракет кылайын. Там первый абзац ТТТП законный основаниялар жазылган, кайсы законго таянып чыгарып атам депчи. Анан эң постановляю деген жеринен кийин окуйн да. Установить, что иностранные граждане и лица без гражданства могут обратиться, начиная с 15 апреля 2026 года, с ходатайством о признании их представляющими интерес Российской Федерации, если они имеют достижения в сфере научно-технологического развития, производства, спорта, креативных индустрий, культурно-гуманитарной сфере, в учебе, внести вклад в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности Российской Федерации. Түшүндүңүздөр, мындайда адашпасам ноябрда Владимир Владимирович Путин концепция кабыл алган, ошол миграциялык саясат боюнча. Концепция качан кабыл алат? Концепция ошол саясат өзгөргөндө кабыл алат. Демек, Россия Федерациясы миграциялык саясаттын багытын өзгөртүп жатат. Кантип дегенге мына азыр указ дагы жооп болуп турат. Указда айтылышынча, чет элден жанагы строительдерди, кара жумушта иштегендерди эмес, высококвалифицированный специалисттерге басым жасап атышат. Жогорку билимдүү специалисттерди тартып алып келип, ошолар бизге иштесин деген максат болуп атат. Эми бул жерде представляющий интерес Российской Федерации деп өзүнчө ходатайство таштай турган болсо, ошол адамдардын дагы жанагы эмнесин карагыла деп атат, билимине карагыла деп атат, эмнеге жетишкендигине карагыла, ошолорго басым жасап, анан уруксат бериле деп атат. Анан дагы Б пунктта айтып атат, Россиянын экономикасына, коомдун өнүгүшүнө, ошондой эле коопсуздугуна дагы салым кошом деген дагы жер жазылып турат. Бул жерде жазылышынча обороноспособность дегени жанагы контракт менен армияга бара турган болсоңор, ошондо дагы силерге жеңилдетилген шартта атуулук беребиз деп турат. Эми атуулукту сразу береби же андан кийин береби деген вопрос болушу мүмкүн да. Албетте
сразу эле колуңарга Россиянын паспортун булар карматышпайт. Биринчи РВП алыш керек болот, РВПдан кийин ВНЖдан кийин анан паспортко тапшырып аласыздар. Мен ойлойм бул эң тез берилген шарты 1,5 жыл же 2 жыл, 3 жыл болот да. Ушул 2 жыл 3 жылдын ичинде Россия паспортун ала аласыздар. Ага чейин РВП ВНЖ менен жүрөсүздөр. Бул дегени сөзсүз түрдө жанагы Сахарага баруу, Аминага туруу деген талаптар силерге каралбайт. Жеңилдик негизинен ушул. Мен ойлойм кээ бир мекендештерге да бул кызык болсо керек деп. Ошон үчүн ушул теманы азыр мен видеого чыгардым. Бул ушул темага кызыккан мекендештер болсо, ушул видеону жөнөтүп койсоңуздар болот. Мекендештер, эми теманын экинчи бөлүгүнө өтсөк, бул өткөндө сиздерге айттым, приложенияны обзор кылабыз деп. Азыр сиздерге пайдалуу приложенияны обзор кылып берем. Бирок алгач бир нерсени айткым келип турат. Бизге Россияда мигрант болуп жүргөндө эң жакшы жардам биздин телефонубуз. Биз телефонду колдонгонду, телефондон маалымат алганды үйрөнүшүбүз керек. Мен азыр сиздерге Яндекс клавиатураны настройка кылуу жолун айтып берем. Кантип колдонобуз? Жана биз кыргызча жазсак, автопереводом орусча жазыла турган настройканы көргөзүп берем. Анда эмесе алгач Яндекс клавиатура деп Play Marketке жазабыз. Установить дегенди басабыз. Бир аз телефон катып атат, кечирим сурайм. Установка болгондон кийин эмне кылабыз? Открытьты басабыз. Разрешитти баскыла бул жерге келгенде. Телефон бир аз каттат, кечирим сурайм. Кийинки шаг азыр бизде ошол разрешитти басканыбызда мындай настройкадан чыгат. Биз ошол телефондун настройкасынын өзүнүн заводской клавиатурасы болот. Биз азыр бул жерде Яндекске ошол жерден алмаштырып атабыз заводскойдучу. Приложениени качать этпедик, ошого өзгөртүп атабыз да азыр. Так, Яндекс клавиатураны тандадык. Всё, к настройкам. Могул үстүндө цифрасы бар тандаган жакшы болот. Азыр мен силерге ошол то есть реестрден чыгуу жолун көрсөтүп берейин десем, сайт ачылбай калды. Ошого Тиньковдун эмеси менен сүйлөшөбүз дагы. Поддержкасы менен жана ошол поддержкасынан самозанятость кантип алуу боюнча бир-эки суроо беребиз. Кыргызча жазабыз, анда орусча перевод болгонун көрөсүздөр өзүңүздөр. Так, кыргыз тилде өткөрөбүз настройкага кирип биринчи. Эми бул жерге саламатсызбы деп жазып көрөлү. Так, здравствуйте болуп перевод болду. Мына ушул эң жакшы фишка экен. Астына кыргызча жаза бересиздер. Бул жерге бул жагында орусча турат. Дал ушуну английский, русский кылып же кыргызский, английский кылсаңар да болот да. Мен самозанятость ачышым керек деп жаздык. Я должен открыть самозанятость. Жөнөтүп көрөбүз. Я хочу открыть деп өзгөртүп койсоңар деле болот бул жердечи. Должен деген жеринчи өзүңөр колуңар мененчи кийин. Назад бассаңар ссылканы сол жакта турган. Өчөт дагы кайра ошол эме болот. Ассистент жооп берди. Анан биз жазабыз, мага оператор керек деп жазабыз. Так. Мага операторду чакырып кое аласызбы десем, бир аз туура эмес болуп калды. Буну өчүрөбүз дагы, башкача кылабыз. Буну өчүрүш керек болуп калат азыр. Так, исправление ошибок. Так, азыр. Так, азыр башка сөз жазалы бул жерге. Текстти башкача жазсак, ошондо мындай тууралаак болот да. Азыр эмне деп жазабыз? Мен оператор менен сүйлөшө аламбы деп суроо бердик. Могу ли я поговорить с оператором? Вот жакшы болду да. Эми өйдөгү текстти өчүрүп салабыз дагы. Жөн эле. Назад бассаңар чыгат. Үстүңөр дагы кара жөнөтүп койсоңор мынакей. Могу ли я поговорить с оператором дедим. Кайра эле бастык. Мен сен деген жанында турган ссылканы бассаңар бул өчөт да, могу жерде настройкалар чыгат да. Ушул жерден кире бересиңер настройкасыначы. Яна жазып тур уже. Яна жооп бериптир, бизге список менен жөнөттү приложенияны.
Анан соң мен менеджерди чакырып мага менеджер жөнөтө аласызбы деп жазып көрөлү. Негизи менеджер келип самозванецти ачып берчү да мурун. Мага менеджер жөнөтө аласызбы, присылать деген жерин отправить десеңер болот. Өзгөртүп алсаңар болот. Мына мына Самара деген жанында стрелканы бассаңар эле мына өчөт да переводчик кайра. Анан кайра эмнени бассаңар, жазууну ошо переводчик дегенде кайра кирип кала бересиңер ушугачы. Да, можете ли вы мне прислать мне менеджера, чтобы ачуу үчүн деп жөнөттүм да. Ну, прислать деп жазып коебуз, түшүнөт аларгачы. Мени отправить кылып өзгөртүп койсок болот азыр. Отправить деп эле жөнөтөлү. Кетти. Азыр жооп күтөбүз эми. Жото жооп бербей атат да. Бир аз күтөлүчү, 1 мүнөттө, эмне дейт экен. Ответ келип калса, азыр булар жооп бергенче мен силерге айтып коеюн, уматтуу мекендештер. Тиньковду мен негизи рекомендация берем көбүнө. Башында ачылганда эле мага жаккан бул. Анан ошондо баарына рекомендация берем. Ссылка болот описаниеде Тиньковго. Тиньковго кошулсаңар болот ошол аркылуу, мен ссылкам аркылуу кирип. Эгер Тиньковуңуз жок болсо, эгер Тиньковуңуз бар болуп көптөн бери колдонбой аткан болсоңуз, кайра ошол ссылка аркылуу кирип эле заявка берип кое берсеңиз, сизге башка карта алып келип бере берет. Аны восстановление кылам деп башыңызды ооруп отурбайсыз да. Эми бул жердесизби деп жазып көрөлүчү, сиз бул жердесизби деп да. Сиз бул жердесизби деп жазып алчы. Сиз бул жердесизби котор да. Вы здесь деп анакей вопросительный знак койдук. Вы здесь деп котор. Мына ушундай урматтуу мекендештер. Мен эми азыр буну өчүрөм, себеби көпкө күтүп атабыз, көпкө силердин убактыңарды албайын. Кийин силерге эмне деп жооп берген, жооп таштап коем, кудай буюрса эмне деп аяктаган бул диалог. Негизинен приложениянын колдонушун түшүнүшүңөр керек да. Эми мен буну азыр бир гана ушул Тиньковду көргөзүп бердим сиздерге. Тинькофф эмес, мисалга МВДнын сайты бар, өзүнүн поддержкалары болуп калат да. Анан эмне бар, госуслуги бар. Госуслугиге киргенде дагы операторго кошулсаңар болот да. Ошентип жазыш, Робомакска жазып атканыңарда, Робомакска эле өчүрүп кое берейин. Робомакска жазып атканыңыздарда эле ушул дал ушул Яндекс клавиатура менен жаза бересиздер да. Яндекс клавиатураны ушул переводчик коюп аласыздар да, кыргыз жазасыздар, орусча кете берет да. Оңой. Также өзбек, тажиктер дагы дал ушул эле метод менен жанагы мен кыргызча кошкон жерден булар өзбекче кошуп алат дагы, кашет этип туруп, кайра өзбекче, орусча кылып, латиница бар ал жерде, кириллица дагы бар өзбекчеде. Тажиктерде только кириллица билесиздер. Дал ушул методду колдонуп, сүйлөшүп, маалымат алып турсаңыздар болот да. Мен айтайын дегенде, уматтуу мекендештер, биз өзүбүзгө өзүбүз аракет кылышыбыз керек да. Биздин эң жакшы жардамчыбыз дайым биз менен жүргөн чогуу бул телефон. Ушуну эле колдонушту үйрөнүп алсак, мекендештер, ушу телефонду, биздин көп проблемаларыбыз чечилет. Мен мындан ары да ошого окшогон приложенияларды обзор кылып чыгарганга аракет кылам. Көптөгөн приложенияларды көрүп койдум, ошого окшогон дал ушундай. Кийинки видеолордо чыгарам ушуларды, кудай буюрса. Андыктан видеону колдоңуздар. Жана ушул Тиньковду мен рекомендация берет элем. Тиньковдун ичинде дагы аябай көп мисалдар бар экен. Мисалга госуслугини авторизация кылса болот экен. Жанагы биометрия өтө тургандар бар го, биометрияны дагы Тинькофф аркылуу үйдөн эле келип сиздерден алып кетет экен. Барып там Сбербанктан налог не деп коет, жанагы страховка төлөп 2000 3000 рубль төлөштүн кереги жок. Ошол Тинькоффтун ичинен эле сиздер биометрия өтүшүм керек деп заявка таштайсыздар, сиздердин үйүңүздөргө келип сиздерден биометрия алып кетет. Кийин сиз сим картаңызды дагы ошол биометрия менен ала бересиз. Бул удаленный банк болгон үчүн, онлайн банкинг болгон үчүн мунун ошого окшогон бизге аябай, бизде үйдөн чыга албаганбыз, документтер текшерүүлөр көп болуп атат. Үйдөн чыга албаган мекендештер үчүн Тиньковдо аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Мен ошон үчүн Тиньковду башынан эле колдонуп келем. Поддержкасы да аябай жакшы. Менин жакшы таанып калышкан, менде особый линия бар, прямой булардын поддержкасына. Мен мисалы үчүн поддержкага жазсам, мен көп күтпөйм да, мага моментте эле жооп беришет да. Ошол урматтуу мекендештер, бүгүнкү айтыла турган сөзүм ушул, айтыла турган тема ушул. Эгер тема жаккан болсо, ушул тема тууралуу оюңарды, пикирлериңерди комментарийге калтырып, жана биздин Telegram каналга кирсеңиздер, мүмкүн ушул Тинькофф тууралуу мен көбүрөөк маалымат берем түз эфирде. Аны ошол Telegram каналда дагы комментарий жазсаңыздар болот.